Мамлекеттик фонддун жерине калк курулуш жүргүзө баштады. Мындай пикирин Атабеков айылдык кеңештин депутаты билдирип чыкты. Айтымында айыл аймактагы Дөң көпүрө айылындагы 50 сотуктан ашык суугат жерге жергиликтүү тургундар үй куруу үчүн 15 уна шагыл төгүп салышкан. Будай эгилип, будайдын үстүнө машина менен, КАМАЗ менен жүрүштү, шагал төгүлдү. Мына жерде азыр биз 15 шагалды эсептесек болот да, бул 15 деген 15 участок. Бизде жер талаш, жер жок. Ошого карабастан жерлерди мынтип кара топурагы жакшы жерлерди участокко бөлүп жеңичинен сатып атат да. Бийлик органдары, тийиштүү органдар бир аракеттерди жасап, Атабеков айыл өкмөтүндөгү мыйзамсыз жер сатууларды иликтеп берет деген үмүттөмүн. Аталган суугат аянты 105 контурда жайгашып ижарага берилген. Ал айыл чарба багытында иштетилип, арпа жана беде эгилип келген. Айыл өкмөттүн айтымында жергиликтүүлөр өз билемдикке салып, ушул кадамга барышыптыр. Булардын колундагы документтер 2012 жылга чейинки алган токтомдор бар. Бирок токтомдорду бизде айыл өкмөттөн чыккан эмес, ал токтомдор көчөдөн эле чыккан токтомдор менен колунда долбоорлор жасатып алган. Анча мынчасы бардык эмес. Жер боюнча биз трансформацияга даярдаган жерлерди ичинде да жок да, 105 контур эч жерде трансформацияга даярдык кылынган эмес. Ошол шагалдарды бүгүнкү күндө азыр биз алдырабыз, чыгарабыз сыртка. Ошол иштерди менен азыр алектенип атабыз да. Деген менен Дөң көпүрө айылынын тургуну Абдышукур Абдрахманов жер тилкеси үчүн 2002 жылы эле буйрук чыкканын айтат. Ошондой эле айтылган участок бөлүнүп берилгенин билдирет. Ал өзүнө тийиштүү тилкеге айыл өкмөттөгү адамдардын көрсөтмөсүнөн кийин гана шагал төккөнүн белгилейт. Анан бир 10 жылдан бери анда мына деп күтүп келебиз. Мына документтери бар. Айыл өкмөттөн Зарпаши бай менен, анда Мыктар деген бар, фамилиясы ким эле? Архитектор ошол айткан, анан ошол боюнча төккөнбүз да биз да. Эми биз ошо бир 10 жыл болуп калды, $1000 бергенбиз да. Бул чек үчүн, Ооба, чек үчүн 6 сот деген чек берилген. Анан соцфонд арендасы бүтсүн ана мына деп ушул жака келдик да. Бул иштин аныгына жетүү үчүн Атабеков айыл өкмөтү Сузак райондук прокуратурасына кайрылышкан. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Эске салсак, өлкө аймагында 2009 жылдан тарта суугат жерлерди трансформациялоого мораторий киргизилген. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.